Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кыргыздын улуулугун таанытуу, кыргыздын ушу 21-чи кыргыз журтунун 21-чи ордун кылымда орду, кызматы, милдети ошо жаңы доор, алтын доор деп эми айтылып атат. Ошо алтын доордо кантип жашап өтүш керек, кандай бир талаптар болуп атат, ушул жөнүндө сөз кылып, тереңдетип, жөнөкөйлөштүрүп, кээ бир жерин кайталап берип, кээ бир жерин басым жасап берип, ушу улуу журттун духун көтөрүп, өзүн таанытуу аракетиндемин. Бейиш деген жашоо башталат. Ушу бейишти бир көктөн издеп жүргөнбүз, мисалга. Анан азыр ушул жашоодо бейиш, табият өзү бейиш болот. Адам өзү ушу бир бейишке чыгат. Муну мындай мисал кылып келтирип кетсем, биз ушу жашоого жаралуу максатыбызды билбей, майда көз караш калтырып алып, ушу жомок жашообузду биз бир мындай тозок айлантып алганбыз да. Ошо мындай ак карага бөлүү, отурумдук жашоого кароо, улутка динге бөлүү, өзүмчүлдүк, ушунун баары эле жомоктоштурган жашоону тозок алып келип койгон. Кайра эле ушул бейиш жашоо берилген адамга, ошо башатта табият бейиш болгон, кыш болбогон, адамда кырс мүнөз болбогон, адамда жаратуучулук иштеген, адам жаралганда башатта. Анан ушул көрпендечиликке түшүп, көз карашка алдырып анда ошол жер талаш болдубу, дүйнө талаш болдубу, сулуу талаш болдубу, уруулук бөлүш болдубу, айтор ошол кезде анан мындай кыргын сүргүн болуп келген. Азыр ошо башатка кайтуу кыйын жүрүп атат. Ошол кезде эми табият бейишке айланат, адам деле өзү бейишке айланат. Мына ошо биз көп билдирүүлөрдө айтып келебиз. Ошо адамдын жан дүйнөсүндө бейпилдик болсо, ошол бул жашоодо бейиш экен деп. Адамдын жан дүйнөсү бейпилдикке өтүш үчүн адам боштондукка чыгыш керек. Боштондукка чыгыш үчүн адам ушул аалам жөнүндө, адам жөнүндө, табият жөнүндө кенен түшүнүккө ээ болсо, анан боштондукка ээ болот деп. Боштондукка жөн эле адам жетеби дегенде жок. Бул жерде Кудай так берет. Мисалы, боштондукка ошо Кудай этапка өткөн, мына ушул түшүнүккө жеткен адамдар гана мындай боштондукка чыга алат деп. Ошондо кайра ошо Кудай жарыгы деген китепте берилет. Мисалы, азыр жанында ошол материал болсо угузуп да койсо болот, диктофон аркылуу эле. Кудай жарыгында ошентип берилип атат. Сен динде эле жүрүп мага керек эмессиң, мендей болуп абдан керексиң деп. Демек, ошо Кудай сыпатка калыптанган адам Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Азыр мына биз дагы ушул сыпатка калыптандык. Пенделер, периштелердин деңгээлине тең келгиче Кудай кечиримдүүлүктү пир тутат деп. Ансаганда келиңиз, эми жаман адам бар, жан дүйнөсү жарды адам бар, калпычы деген адам бар, уур деген адам бар. Келген адамды өстүргүчө биз ошо кечиримдүүлүктү пир туталы. Ансаганда ошо Кудай деген этапка келген, тең келген адам гана ушул боштондукка чыгат. Кайра эле мына ошо менин аркамда турган боштондук деген закон болуп калат. Ушул өзү микрофонума такап ушу диктофонду өткөрүп коеюн. Биз ушул илимди жаздырып алып, сиңирип, керектүү жерин элге беребиз да. Мисалга, ушу адамзат 15-чи бөлүм насыят. Ушуну уксаңыздар азыр. Мурдагы жашап өткөн ыйык деп ошол учурда эсептелинген пайгамбардын бири жер бетине кайрадан жаралыптыр. Анда ал пайгамбар болгон адам улам Кудайга үнү жетип, мындай деп тиленип сураган экен: "О жаратканым, мени эмнеге кайрадан жер бетине дагы жаратып жатасың? Мен бейишке баргым келет" деп.
Анда Кудайдын үнү мындай деген экен: мен сени дагы бир ирет бейишти терең таанысың деп дал ушул жерге жараттым деген экен. Жер эне бетине бир нече жолу жерге жаралгандар бир нече жолу тынбай айланып жарала беришет. Себеби бардык нерсе айлампадан алгач тынымсыз айлануудан турат. Болгону сен кайра дал ушул айлампама кайрадан жаралмакчысың. Жер эненин өзү бейиш, ал эми тозок дагы бул өз мурдагы жашоосундагы кетирген өз күнөөсүн азабын ушул жерден тарткандар үчүн. Адам баласы өз жашоосун өзү тозокко же бейишке бараарын өзү чечет. Ал ар кылынган жер бетиндеги кылган кызматы менен. Улуу боштондук гана чыныгы улуу бейкуттукту бере алмакчы. Бирок адам бала келет. Дал ошол улуу чыныгы жан дүйнөңдөгү гана боштондукту чыныгы бейиш деп атаса болот. Бирок адам баласы ал улуу боштондукка адам болуп эч жете алган эмес, ага Кудай болуп гана жете алган. Тозоктун далилдери дал ушул жер бетинде жашап жаткан адамдар. Алардын өз турмушу, жашаган жашоо шарты далил. Бирок дал ошол силер менен чогуу жашап турган жан-жанбарлар болуп саналат. Дал ушул адамдар өтө оор турмушту башынан өткөрүшөт. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, ошо Кудай жарыгы деген китептен ошо биз бөлүк кылып анан сабак өтүп, келгендерге түшүндүрүп, окшоштугун, ошо илимдин кандай болсо да бир кырынан берип аткандыгын, жыйынтыгы бир чыгып атканын көрсөттүк эле. Мына ошондо так берилип атат мына. Адамдын жан дүйнөсү бош болсо, көкүрөгүндө бейпилдик болот. Көкүрөктүн бейпилдиги бул жашоонун бейиши деп. Ага кантип адам жетет бул боштондукка десе, ушул улуу сыпаттарга жеткен адамдар гана ошолор гана боштондукка чыгат деп. Бул чындык. Бул кандай дегенде, азыр сен кысылсаң, түшүнүгүң майда болсо, сен бейпилдикке чыга албайсың да, жан дүйнөң бошобойт да. Ошон үчүн азыр боштондук деген биринчи закон болуш керек. Кыргыз журтун боштондукка чыгарыш керек. Улуулугун таанытыш керек. Анан ошондо эмне делип атат? Мурда ыйык деп аталган пайгамбар жерде жаралып, кайра суроо кылып атат деп. Ошентип кыскасы азыр ушу жаңы доордо бейиш деген жашоо башталат. Ушу бейиштин элчиси ушу батыштын техникасы. Бейиштин мурасы бар экен ушу биздин бийик тоолор, суулар. Бейиштин төрү бар экен ушул Кыргыз өлкөсүнүн түптөлүшү, жаңыча эми Кудай буйрса түптөлөт. Элдин маданиятын көтөрүп алсак, ушу ааламдык маданиятка, ааламдык түшүнүккө өткөрүп алсак, ошого карап саясат болот. Анан кайра мына ошол жерде так берилип атат. Могу жер жашоо өзү тозок деп. Эмнеге дегенде, мынабу мурунку жашоосунда жакшы жашай албагандар жаны айланып кайра жерге келет деп берилип атат. Бул жерде жашоодо жакшы жашай албагандар алардын жаны майда жандык болуп, андан да кылды ичет делип. Жаныбардын деле жаны бар, бирок аларда өсүү жок, бадал бакта өсүү жок. Урматтуу улуу журтум, ошон үчүн бул дүйнө жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Илимдин дегиле чеги жок. Ошо эски бир илим менен токтолуп калганда болбойт, себеби ааламдагы адамдагы тынымсыз өсүүдө. Ушул бейишке чыгыш үчүн муну айлантып эмнеге айтып келдим? Өзүңүздөрдү бош алып отуруңуздар. Бош отуңуздар, кысылбаңыздар. Канчалык сиздер кысылсаңыздар, ошончо керемет касиетиңиз качат. Бир күн уруш болгон жерден 40 күн периште качат делгендей, уруш болбосо да кысылдыңыз, жаман ойлодуңуз, ошондо керемет күчүңүздү качырып ийдиңиз. Ошо өзүңүздөрдү бошотуп, ошол ааламдык сөз гана сүйлөнүп атат бул жерде. Ошо жерге түшүрүлүп, жөнөкөйлөштүрүп, улуу журтка бүгүнкү күнгө керек нерсе айтылып атат. Ошо бош отурсаңыздар, ошо кезде бир энергия иштеп, мына бизге көп айтат, ушу эфирден кийин айыгып атам дейби, айыгып атканда алар айтып атат. Демек ушул далил иштеп атат. Ошон үчүн өзүңүздөрдү бошотуп отуруңуздар. Өткөндө ушу кыргыз элинин менталитети жөнүндө сабак өттүк эле. Табыгый жөндөмү же болбосо жөндөмү эмне? Бүгүн ушу кыргыз элинин идеологиясы же ой жоруусу ушул боюнча сөз кылсак.
Улуу кыргыз жаман сөздү оозуна албайт. Жакшы атты угузуп узатып коет, антпесе куту качат дейт. Мына улуу адам. Азыр ушу керек болсо ушу аксакалдар ушак айтып калды. Бул өзү жакшы эмес. Чындап эле мына, же болбосо улуу кыргыз мына ушу идеологияда жаман адам келсе жакшы атты угузуп узатып коет болуп атат. Антпесе куту качат. Мына сиз ушу улуу адамсыз. Сизге ар кандай жан дүйнөсү жабыркаган адам келиши мүмкүн, ачуусу менен келиши мүмкүн, эмоциясы менен келиши мүмкүн, ою токтобой келиши мүмкүн. Ошондо жакшы атты угузуп, сен азаматсың, сен өз ордуңду тапчы деппи, мындай кичине өзүң тынчы деппи, жакшы атты угузуп узатып коет. Болбосо кутубуз качат. Ошол жаман деп келген адам менен жамандыгы кайра өзү менен эле кошо кетет экен да, эгер улуулугубузду билсек. Улуу кыргыз отурумдук сөз сүйлөсө максаты жеңил болсо жерине жерит сөзү жел болот. Азыр ушу 4-5 идеологияны өтө бекем кармаш керек болуп атат. Мына жаман сөз айтсаң эмне болот экен? Кутуң качат экен. Андан кийин жалганчылык. Жалганчылык айтылган жерде жакырчылык болот. Ошол үй бүлөдө, ошол адамдын өзүндө, ошол чөйрөдө, ошо айылда, ошо мамлекетте дегендей. Жалганчылык, жакырчылык алып келет. А ким жалган айтат десе, жан дүйнөсү жарды адам жалган айтат. Мына сиздердин жан дүйнөңөрдү өстүрүп атабыз. Кыргызда деле сөз бар го, баягы укпайт деп, ушак айтпа, көрбөйт деп, ууру кылба деп. Ошон үчүн баягы өлсөң да чыныңды айт деп койгон, же калыптын казаны кайнабайт деп койгон. Бул табык илимде так берилет. Жалган айтылган жерде жакырчылык болот. Ким жалган айтат? Жан дүйнөсү жарды адам жалган айтат. Акыл иштетет бул адам, акыл иштеткен айтам, мынтип койсом кутулам дейт. Жок, сиз айта бериңиз, бирок Кудай эмне экен? Көк мээ экен, сөлөкөт, көзгө көрүнбөгөн кудурет, ушу тегерегибизде экен, арбай тегерегибизде экен, көзгө көрүнүп турат экен, көрүп турат экен, угуп турат экен дегендей. Жаман сөздү оозанба, жалган айтпа. Андан кийин улуу кыргыз ушак айтса умай эненин каарына калат. Эки дүйнөдө жакшылык көрбөт, өңү караят. Ушак айтуу бул умай эненин каарына калуу, бул Кудайдын каарына калуу. Эмнеге биз жакшы жагын айтып койбойбуз? Эмнеге биз жаратып койбойбуз? Угуп алып айтып атабыз көбүнчө биз. Өзүбүз көрбөйлүбү? Мейли көрсөк деле жаман жагын көрбөй, жакшы жагын көрүп жаратып койбойбузбу? Караңыз, эми ошо сүйлөп коет экенбиз ошо сөздү, ушак сөздү. Бирок умай эненин каарына калат экенбиз. Кудайдын каарына калат экенбиз. Өспөйт экенбиз, өзөгүбүз өчөт экен. Ошон үчүн унчукпастык деген мына могу менин аркамда турган бир чоң закон ушул болуп атат. Тилди Кудай бердим деп атат. Бирок улуулукту сүйлөсүн деп бердим дейт. Утурумдукту эмес. Мына урматтуу улуу журтум, бу дагы идеологияга кирет кайра. Андан кийин уурулук кылуу. Уурулук кылсаң, бул бирөөнүн рызкысын уурдап алуу. Өтө макрөө иш болот, ыплас иш болот. Бирөөнүн рызкысын уурдап алат. Уурулук кылсаң 10 эсе күн өтөбү, ай өтөбү, жыл өтөбү чыгым болосуң. Жакшылык көрбөйсүң болуп атат. Бу дагы ушу идеологияга берилет. Мына азыр көз көрүнө элдикин уурдап алып атат. Көз көрүнө ошо элдин рызкысын уурдап алып атат. Өспөй атат да. Көз көрүнө жалган айтып атат. Башынан аягыбызга чейин.
Мына урматтуу журтум, ушунун баары идеология болуп саналат экен. Мына биз өткөн эфирде айтып өттүк. Эжекейлер, агайлар, кутуңуздарды учуруп алдыңыздар, эми отургузуңуздар деп. Ал кут эмне менен отурат? Ырыскы эмне менен отурат дегенде, улуу чындык сүйлөнүп турса, мына ааламдык сөз сүйлөнүп турса, ушул үйдө мына табыгый нерселер ага байырлайт экен. Улуулук сүйлөнсө утуруңдук кетет да. Чындык сүйлөнсө жалган кетет да. Ааламдык сөз сүйлөнсө адамдык ой кыял кетет да. Ой, эжекейлер чалып ошо эжелерди чакырып, ошол үйүнө барып, талкуусун кылып, үйүн кыскача айтканда, баягы эскиче айтканда тазалап дегендей. Аны ким тазалай алат? Мисалга, же ким ошол мындай улуу качкан касиетти отургуза алат? Эки дүйнөдөн, эки дүйнө илимин өздөштүргөн адамдар отургуза алат. Сыпатка калыптанган адамдар отургуза алат. Анан бери көз ачыкмын, анан палекетмин деген отургуза албайт. Андай илим жок. Анын өзүнүн түшүнүгү жок. Ал бир сыпатка энелик, же арбайлык, же могушу адамдык сыпатка отура элек, андан кийинки этаптарга энергия иштеткенди билбейт. Инопланетян деген бул энергияны иштетүү. Ошентип отуруп, биздин деле, менин деле каалоом ошо улуу журт өз ордуна отуруп кетсе экен деп. Улуу кыргыз кор болгон сайын козголот, азайган сайын кулпурат. Буулуккан пенделерди улуулукка буруп тынат. Мына улуулукка буруп тынат. Бу дагы идеологиябыз. Улуу кыргыз жерде тозок көбөйгөндө көккө карай көтөрүлөт. Мына биз көктү сүйлөп атпайбызбы? Жерди сүйлөп өтүк да, уже чыктык. Ак карадан чыктык, байлык бейлик деген түшүнүктөн чыктык. Кул эмес экенбиз да. Кул курсак үчүн жашайт экен. Эми кул болуп жашагандар жашай берсин. А биз улуулук, улуу дүйнөдөн жаныбыз келген. Улуу дүйнөгө кеткен. Улуулук үчүн, жерге биз кызмат үчүн жаралганбыз. Демек ошо элди ойготуу, ошого калыптандыруу, бийиктетүү, багытын таап берүү. Мына ошентип отуруп, жерде тозок көбөйгөндө көктү карай өсүп атат. Көп адам жомокторду жаратып, табиятты бейишке, элди шайыкка айландырып, оң солду жоет ортомчу болот. Мына табиятты бейишке айландырып, себеби көкүрөгүндө боштондук, көкүрөгүндө бейип билдик, көкүрөгүндө бейишти, кайра барып табият менен гармонияда болуп ошого өткөрүп атат. Ушунча айткан, мындайча айтканда, элдин жан дүйнөсүндө адамдын жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралган. Адамдын жан дүйнөсү өссө, анан табиятта кыргын кырсык токтойт. Себеби кайра бир кырынан табият Кудайдын кабарчысы жана аткаруучусу. Биз айтканбыз го, ошо кыргыз касиетине көтөрүлгөн кезде каражаттуу батыш өтө кырсыгат. Мына кече 47 бир этаж үй өрттөндү болуп атат. Бир жерде тоо жылды болуп. Аны эч ким токтото албайт да мына. Ошондо батыш менен бизди башкарып келген болсо, азыр чыгыш илими же ушул табыгый илим дүйнөгө бир ось жол болуп берет. Ана мында ойлонуп көрсө, кыргыздын бүгүнкү күндө куралы эмне дегенде табият, от, суу, таш, аба. Же болбосо ошол табият жер адамын кыргыз элине, табыгый илине, илимге багындырчу Теңир буйруган көсө. Отту астынан көсөйт, үстүнөн көсөйт, жылдырат, күйгүзөт. Ошо жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Жайлоодо биз сабоо-сабоочу элек, жүнтүм эле ордуна келип калат. А табияттын кырсыгын, от, суу, таш, абага эч ким каршы чыга албайт экен да. Доллары токтото албайт. Партиясы, уюму, соту токтото албайт. Урматтуу улуу журтум, ошентип кыргыздын бир доору келди, куту конду десек болот. Улуу кыргыз адамзатты улутка бөлбөйт. Эгер бөлсө өзү утулат, соттолот. Биз улуубуз да, улуу дүйнөдөн келгенбиз да. Адам ата эмне улутка бөлөбү? Же болбосо кудайлык сыпатка жеткен адам улутка бөлөбү? Жаратылыш Кудайдын жараткандын жан дүйнөсүнүн чыгармасы.
Körkөm çıkarmaz. Sıgan bu, Kırgız bu, Oruz bu, Koreys bu. Degile Kudayдын жаратканы. Демек, ошол капырыбы, ошол христианыбы, ошол мусулманыбы, ошол буддизмиби, ошол аксагыбы, ошол аялыбы, ошол эркекпи Кудайдын жаратканы. Демек бир бүтүмдүк да, мына акыркы доордо бир бүтүмдүккө келет. Ошон үчүн табият менен гармонияда болот, муну Кудай жаратыптыр деп. Аба менен гармонияда болот. Аалам деген жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн турбайбы деп, аны менен гармонияда болот. Караңыз мына, ошентип гармонияда болот адам. Мына ошентип отуруп, бул идеологиябыз ушул болду. Ошентип улуу кыргыз улутка бөлбөйт. Улуу кыргыз бөлүнсө күнөөгө батат. Улуттарды бириктирип, сол кетпес ордо түссө жер ааламдын огу болот. Мына азыр биригүү укмуш көп болуп атат. Биздин чөйрөбүздө батпай кетти адам. Өзүн өзү таанып, касиетине калыптанып, биз улуу турбайбызбы, улуу дүйнөдөн келген турбайбызбы, биз утурумдукка берилип алган турбайбызбы деп. Энелер, эжелер, жаштар, инилер биригүү укмуш көп катуу болуп атат. Эми тез эле биригет, өзүн тааныйт да, келсе эле айыкса, келсе эле духу көтөрсө, көз эле ошо өзү эңсеп жүргөн, түшүнөн көргөн, эңсеп жүргөн эле сөздөрдү укса. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат. Мына улуу мыйзамды жаратып койдук. Өлүм жоюлат. Өлүмдүн ордуна эмне бериш керек? Анда өлбөстүк бериш керек. Чын эле ак карадан, ошо майда ойдон, ичи тарлыктан, кысылуудан, кыжаалатчылыктан эле пайда болгон. Чык. Мен жаным улуу дүйнөдөн келиптир. Аякка 1 грамм алтын ала кетпейт экенсиң. 1 тыйын ала кетпейт экенсиң. Демек ал мындай эле бир күндүн билген нерсе турбайбы? Ал болгондон мен жан дүйнөмдү өстүрүшүм керек. Ал болгондон кийин мен адамзатты бириктиришим керек. Табияттын тынчтыгын сакташым керек. Деп атып, мисалга мына өйдө эле алды. Жаратып койду. Ошондо эле мына улуун ойлогондо эле башың башка дүйнөгө иштесе, анан эмоция жок. Өлүм жок экен өзү. Сыйын өбүттү дедик. А сыйын ордуна эмне дегенде? Сырдаш. Сыйкыр касиетти иштет. Кантип? Мына бул жерде так берилет. Сырдашса болобу? Сырдашса болот. Кантип? Мына бул дүйнөгө эмнеге келиптирмин? Түшүмө эмне берип атат? Эртеңки күнүм кандай? Өз өйдө эле. Мына арбай менен сырдаш ошол этапка өт. Ошолордун билдирүүсү турат колубузда. Ошентип азыр сыйын эмес, сырдашуу, сыйкыр касиет иштетчү мезгил келди. Бу дагы ошол улуу мыйзамды жараттык. Куру коркунуч ошол энергияны жеп келген. Сөз, көз, жаман ой энергияны жеп келген. Демек ошол улуулукту унчукпастыкка өт. Көзүң менен жаман нерсени өчүр, көзгө көрүнбөгөн мыйзамды жерге тамыз. Мына бул. Ошентип улуу мыйзамды жазып бердик, таап койдук. А мен ойлогом улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратат десе, канча кимге барабыз, кимдер жазат болду экен деп. Көрсө ошонун арасында эле жазып коюптурмун. Улуу кыргыз өзүн өзү тааныбаса, улуттарды ээрчип адаш сары улуттун улагасында калат. Бул идеология кетип баратат. Мына улуу кыргыз улуу дүйнөдөн келиптирбиз. Далилдерибиз ааламдан келген өкүлбүз. Дастандарыбыз, байланыштарыбыз. Башка улутта барбы? Же Чыңгыз хан, же Наполеон, же дагы бир нерсе деген ааламдык байланыштар жок. Андан да көбү бар бизде. Тереңдеп кеткенде Курманбек Төштүк болуп аягы. Ошондо улуулугубузду тааныдык. Эми улуу сыпат бизде бар экен да. Жаратуучулук сыпат, ой менен жаратуу, сөз менен жаратуу, назар менен жаратуу, бата менен жаратуу. Айла кетсе ошо мазарга барып алып жаратуу. Мазарга барганда сен жаратып атасың да, мазар жараткан жок да. Мына, ошентип улуу сыпат болуш керек.
улуу сыпаттан кетип калдык. Ошол жалганчы болуп атат, энебиз калп айтып коюп атат, энелер ушак сүйлөп атат, ууру кылып атат, аталар, аксакалдар, бийликтегилер. Балдарга багыт көрсөтө албай атабыз. Алар калыптан албай атат да, атаны көрүп бала өсөт, аганы көрүп ине өсөт деген, эжени көрүп сиңди өсөт деген калыптан албай атат. Баягы ажыдары келип, же жылан келип, жумуртканы соргуларды эне бүркүтпү, эне чабелекей же ошондой бир шайы кеткендей аракетти кылып атабыз. Ошо улуу кыргыз бир кырсыкпаса экен. Кырсыктык жакшы эле. Азыр улуулугубуз таанымай эч нерсе чыкпайт. Улуу касиетибизди иштете албасак, дүйнө багынып бербейт, таанып да келбейт. Улуу кыргыз улуулугун сезбесе, кунучат абири төгүлөт. Улуулугуңду тааныбасаң, кунубуз учат, ар адамдын абири төгүлөт, жеринен, элинен айрылат, түбөлүк тозокто калат. Улуу кыргыз заманды жетектейт эгер өзүн тааныса. Эл жерге баш ийбейт, улуу ойлорду айтып уютат. Могу эки көздү этибарга албайт. Улуу кыргыз Кудайдан берилген кырсыктарды, сыноолорду таразалап, теңдеп тескейт. Неге берилип атат деп. Мындай кырсык. Мына азыр ар бир адамда аябай кырсык болот, кадам сайын кырсык болот. Жакынынан жаман сөз угушу мүмкүн, жаманды көрүшү мүмкүн, күтүлбөгөн. Табияттан, улуу күчтөрдөн дегендей. Бул улуулукка калыптандыруу болуп атат да. Мисалы келин деле турмушка чыкканда күтүлбөгөн абысын ажыны, кайын журтту, кайненеси, кечээки эле жакшы көрөм деген эри кырсыктырат, көчүп жашайт, кыйынчалып жашайт. Ана ошондо улуулукка калыптанат, удары болуп атып. Азырды дагы ошо биз улуулукка калыптануу үчүн ар кандай ударлар болуп атат. Ошол кезде алтын доордун долбоору ушинтип адам өсөт да деп мээңерге ушуну көп сактап, анан бийик маданият менен сактанып өтүп. Бирөө ызылдап келиши мүмкүн, бирөө ар нерсени айтышы мүмкүн, ар кандай бир психологиялык удар болушу мүмкүн. Ошол кезде мен улуумун, мен ушу улуулугумду эле калыптандырып атат, булар ошону бышырып атат деп. Анан ошо бийик маданият менен сактаныш керек. Бизде ошо рекламалык тыныгуу бар экен, андан кийин анан сөзүбүздү уласак, урматтуу улуу журтум. Мына урматтуу улуу журтум, Кудай жерге түшпөйт, периште жерге түшпөйт. Мезгили келгенде ошентип бир адамды кийип, адамдарды кийип, ошентип бир кызмат кылат. Ошон үчүн биз эски тарыхыбызды эске албашыбыз керек. Бул жерде так берилет, ошо тарыхына карабайт. Ошол өсүүсүнө, касиетине карап берилет деп. Мына касиетиң болбосо Теңир сени тендиретет. Касиетиң болбосо ата тегин сени кеселдетет. Касиетиң болбосо эгиниң дагы кесел болот, касиетиң болбосо эмгегиң да бекер болот. Касиетиң болбосо топтогонуң тойго эмес жолго кетет. Азыр мына качты касиетибиз. Ошон үчүн каражат жокпу, сенде касиет жок. Каражатың болгон менен көңүлүңдүн тынчы жок. Касиет деген эмне дегенде, бул касиет кимге жайгашат дегенде, касиет калыс адамга жайгашат. Кудай адамды эмнеге жаратыптыр? Теңир жаратыптыр, теңдикти кармап бер деп. Мен кургандарды, мен жараткандарды улап сактап бер деп. Бизде калыстык кайтты да, качты да. Азыр мындай адам менен сүйлөшүү да татаал, калыстык жок. Кана калыс адамды касиет жылоолойт. Кырсык эмнеге болот дегенде, кырсык адам ушул жашоого жаралуу максатын билбесе, милдетин аткарбаса, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Келиңиз кырсыктан чыгалы, касиетке отуралы. Касиет болуш үчүн кайра калыс болуш керек. Мен баланча адам касиеттүү же мен касиеттүүмүн деп бир көз ачыктар айтышы мүмкүн. Ал касиеттүү эмес. Касиеттүү адам кандай болот? Ким ал, кандай болот касиеттүү адам дегенде? Ар бир адамдын тилин тапкан адам ошол касиеттүү. Ар бир адамдын тилин табыш үчүн демек ушу илим алып,
изденип, көптү окуп, көптү көрүп, көп жерди менен сүйлөшүп, анализдеп, анан бир улуулукка калыптанган атыш керек да адам. Улуулукка калыптаныш керек. Анан ал ар адам менен сүйлөшө алат. Мына улуу кыргыз жаман сөз, жаман адам келсе, жакшы атты угузуп узатып коет. Же жаман адам келсе, уютуп алат жакшы сөз айтып. Жаман сөздүн аягын жоюп салат. Мына өзүнө окшоштур уютуп алат. Анан ал адамды пир тутат, духу көтөрүлөт, өзгөрөт. Биз чөйрөңө жакшылык айттыңызбы? Жакшыны оозандыңыз, урматтуу улуу журтум. Урматтуу энелер, агайлар. Өзүңүзгө окшоштуруп бир уютуп алдыңызбы? Ошо жамандын аягын жоюп салдыңызбы? Өспөсө, өзүбүз өспөсө кантип жакшы сөздү уюта алабыз? Кантип ошол адамды өзүңө окшоштуруп уютуп аласың? Кыргыз бул эл эмес, кыргыз бул улут эмес, кыргыз бул кыргыз, бул журт. Кыргыз бул журт. Кыргыз бул уютку. Кел уютуп алалы. Кел журтубузга кондуруп алалы. Кел ошо бул жерде так берилет Кудай жарыгында из деп. Изибизге салып алалы, улуулукка өстүрүп алалы, бир чыйыр жолго салып алалы. Анчын өзүбүз калыптанышыбыз керек. Тажабай, чарчабай ушуну айтышыбыз керек. Ошондо коом тазарат, чөйрө тазарат, абыраң тазарат, үй бүлөң тазарат. Мына жаратып бериңиздер. Мына элдин баары ушу биз мендей түшүнүккө жетип калсын, менден бийик түшүнүккө жетип калсын. Жеңил да. Калп жок, жалган жок, утурумдук жок. Эл менен иштешкенге жеңил болбойт беле. Бир ооз сөз. Мына кыргыз сөзгө ишенген, сөзгө маани берген, сөзгө турган, сөздү сыйлаган дегендей. Азыр бир адам барбы сөзгө турган? Же сөздү түшүнө билген, же сөздү бага билген? Сөздүн өзүндө бир керемет касиет иштеп атпайбы? Урматтуу улуу журтум, аябай адаштык. Байлык бийлик деп, отурумдук деп, ар кандай агым дин деп, ар кандай бир саясат деп отурумдукка түшүп калдык биз. Мына аягы барбы? Жок. Отурумдук рахат. Мүмкүн ошо пул таап рахаттангандырсың, бирөөдөн үйдө өзүңдү сезип рахаттангандырсың, же ичкилик. Отурумдук рахат денени уулантты. Мына канча дагы эжекейлер, агайлар инсульт болуп турат. Майып болуп, жарым жандуу болуп, акыл сезими жабыркап, псих болуп, алкеш болуп, майып болду. Ошол эле утурумдук эле пул, ошондой эле көз караш, ак карага бөлүү, динге бөлүү, жаман жакшыга бөлүү, аял эркек деп байлыгы бар деп ага мамиле кылып, байлыгы жокко башкача мамиле кылып, аябай адаштык. Мына ал эмне келди? Ууландырды сизди, андан башка эчтеке кылган жок. Отурумдук рахат денени ууландырат. Башкача сүйлөп, башкача көз карашты. Арам иштеп келип астанаңа жайгаштырат. Андан ары ажал отуна түртө салат. Сиз улуулукка өттүңүз. Улуу рахат денени кубултат, нурдантат. Улуу рахатта кара куш мейишке түшөт. Улуу рахатта асмандан бир учуп жан келип денеңди тазалайт, кубултат. Улуу рахатта көп нерсе бар. Бул улуулук үчүн мына биз могу кылып аткан иштин баары бул улуулук, бул түбөлүктүүлүк. Бул отурумдук бир выбор эмес. Отурумдук бир пиар эмес. Бул акталат. Бул ааламдык кызмат. Бул ааламдан келген касиетибизди таануу. Мен билген жокмун го динге деп. Ооба эми бирөөлөр камданып алыптыр. Тозоккодон качып бейишке барабыз деп. Бирөөлөр камданып алыптыр, өлгөн күнү эле тез эле көмүйөбүз деп. Эми аны жолунан кайтара албайт экенбиз да. Ишенимге кирип алганда эми барса бара берсин, эмне кылабыз эми? Биз өлбөстүккө калыптанып барайт. Мен мисалы өлбөстүккө калыптанып. Мен чөйрөмдөгүлөр, мына ошо эфирди көп күтүп көргөн адамдар бар. Өлүм кандай болорун ким билет? Сиз кайтыңыз ошондо. Өзүңүздү жаратыңыз, өзүңүзгө өзүңүз дух бериңиз. Боюңуз, ооруну жоюңуз, сыноону жоюңуз, өзүңүзгө өзүңүз бел болуңуз. Өлбөстүккө калыптанып атабыз. Агым диндерде эмне деп атат? Ой, кыямат күн келди деп атат.
Мен тетирсинче эми бейиш деген. Жерде бейиш болот, адам көкүрөгүндө бейиш болот. Алтын доор келе атат, боштондук, улуулук, өлбөстүк келе атат. Унчукпастык, улуу сыпатка калыптануу келе атат деп атабыз. Кыямат күндө азыр жашап атабыз. Өткөн мезгил ошо кыямат күн. Могу эски түшүнүктөн чыгып, жаңы түшүнүккө жетиш да кыямат күн. Себеби адам өзү жаратып көргөн эмес, өзүн бошотуп көргөн эмес, өзүн таанып көнгөн эмес, көз караштан чыгып көргөн эмес, ак карадан чыгып көргөн эмес. Бул татаал кичи кыямат күнгө салыштырса болот деп. Бирок башка жол жок, арга жок. Урматтуу улуу журтум, менин бир сөзүм окшобойт, бир эфирим окшобойт. Ошо адамдарды улам өстүрүп, кээ бир жерин кайталап берип, кээ бир жерин жаңыртып, кээ бир жерин баягы бир кандай бир формула менен эсепти чыгарсаң жыйынтыгы бир чыккандай, ошо ар кандай формула менен келип анан адамды өстүрүп атабыз. Барып эми ошо адам өсүп кетет. Өйдөлөп кетет, улуулугун таанып кетет. Аздыр көптүр убакыт керек. Аздыр көптүр ушул чыдаш керек, элди кыдырыш керек, өйдөлөтүш керек. Мына Толгон Токой батыш идеология саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Не деген керемет, бул чындыкта. Кыргыз үчүн Толгон Токой батыш идеология саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Не деген керемет, бул чындык. Азыр кыргыздын өзүнүн өсүү жолу бар. Бул мурунку салтыбыз эмес, мурунку тарыхыбыз эмес. Бул артта эле калган нерсе. Азыр ошол мына сыпаттарга калыптаныш керек адам. Энерги иштеткенге, гени жетилденткен адамдын азыр. Гени жетилген себеби ушул мына тамакты аз ичип калды, сары май жебей, баягы бир жыл этти түгөткөндө эле адам жок. Энергияга толуп атат. Ошол энергияны азыр ошол бийиктикке, жаратуучулукка, ошо боеп, жакшылап, мээрим төгүп, ушу жашоого, табиятка, Кудайдын бир бүтүндүү экенбиз, аксакалга, энегеби ага иштетпесе, ошол эскиче эмоция өзүн жеп кетет. Өзүн күйгүсү болот адам. Рак эмнеден пайда болот? Ракта ооруп аткан адамды байкасаңыз, бүт эмоциялуу адамдар. Ошол эмоциядан ооруп атат, күйгүзүп атат. Кутулуңуз келеби? Келиңиз кутулуңуз. Кайра бир кырынан Кудай өзүнүн буйругун түшүргөндөн кийин эми ишке ашыруу максатында адамзаттын айласын кетирип туруп илимге алып келет же өлтүрүп жоет. Ден соолугуңа, ишиңе, малыңа пикир келишпестиктен, байлыгыңа, бийлигиңе, сөзүң консуз, өтүмсүз, бала чакаңа, сен үчүн бала чакаңды кармап атат. Каражаттан, мал пулдан. Чыгалы келиңиздер. Аны үчүн эмне кылыш керек? Түшүнүк бийиктеш керек. Түшүнүк бийиктеш үчүн табыгый мүнөз керек. Табыгый илим керек. Таза дил жана табыгый илим керек. Дил тазарыш үчүн кайра илим керек. Пейил оңолуш үчүн кайра илим керек. Өсүү керек. Адам токтолот кадимкидей. Өсөт, мындай жан дүйнөсү жанат. Аксакка карыларда үмүт оту жанат. Жаштарда бир жаңы идеялар пайда болот. Жаратабыз ушинтип кыргызды, боёйбуз, тукум көтөрөбүз, багындырабыз, бийиктетебиз. Мына бул илимдин аягы эмне дегенде 4 нерсе. Ушу табыгы илим ала берип, адам адашкан багытынан чыгат. Адамзат табыгы илим менен жүрүп, айыкпас дарттан айрылат деп берилет. Айыгат. Бир мүнөз бир идеяга өтөт. Азыр мен көрүп атам, ушу бизден илим алган 400-500 киши бар. Мандат алган, диплом берилет кадимкидей, ааламдык диплом деп. Алардын милдети эмне, кызматы эмне, касиети эмне деп. Бир мүнөзгө өтүп калган. Келген адам таң калат, булар башкача экен. Көрө албас, сүрө албас деген жок экен. Булар бирин жасап, бирини кубанып эле ушинтип жүрө берет экен деп.
мындай көрпендечиликтен чыгып алды. Анан кээ бир адамдар адашт мындай сөз айтып атат. Булар теңирчи деп сөз айтып атат. Булар эмне дейт? Динсиздер деп сөз айтып атат. Булар не бир башка бир динге кирип кетти деген сөз айтып. Жок, булар аябай астага кетип калды. Чектелген жок, өзүн таанып алды. Аалам жөнүндө, табият жөнүндө, адам жашоого жаралуу максатын түшүнүп алды. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, биздин милдет адамзатты бириктирүү болуп атат. Кыргыз бүттү, кыргызга кабар кылдык, эми өскөн өсөт, өчкөн өчөт. Минут сайын өлүмдү ойлой берип, шашканы мейли өлсө өлүп кете берсин. Эмнеди кылабыз эми? Бактысы ушул болсо, буйрулган ушул болсо, бурулуш кыла албаса, аларга минтип алды, сакал коюп алды. Же болбосо минтип атат деп кээ бир кыргыздар кейип жүрөт. Эне ата кейип жүрөт. Же болбосо алар байкуштар ушул жолго түшүш керек эле, динге түшүш керек эле, иманга берилиш керек эле деп алар да бир эмоцияда жүрүп атат. Жок, коюңузчу жайына. Кайсы жол менен болсо да өсө берсин, кайсы болсо да кайсы күндү көрө берсин. Ошондон биз ооруп калып атпайбызбы? Тетир ойлоп алып, биролар өзгөрсө болот эле деп. Биз билгенди билсе, сонун болот эле деп бирөөлөр жүрөт. Анан мындай ойлонуп көрсөм, жайына коелу. Дагы урунуп көрсүн, өссө өсүп кетсин, өлүмгө шашса шашып кетсин. Жер кессе кесип кетсин. Улутка бөлбөйлү. Азыр адамзат үчүн иштешибиз керекпиз. Адамзатты жаратышыбыз керек. Адамзат жөнүндө кам көрүшүбүз керек. Адамзатты кантип алып чыгабыз бул алтын доорго? Мына башка жол түгөп атпайбы? Башка жол бүттү. Батыштын деле өнүгүүсү бүттү. Техниканын деле өнүгүүсү бүттү. Азыр ушу чыгыш илимине, же болбосо ушул кайып илимине келип атпайбы? Же болбосо кыргыз эли, деги эле дүйнө эли кыргыз элинен тараган. Түрк тилдүү эл тараган, андан улуттар тараган. Анан кайра кыргызга бирикчүү мезгили келди. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло, салам алейкум. Алло, салам алейкум. Алыстап кеттиби? Салам алейкум. Алейкум салам, угуп атабыз. Агай, өткөндө бир көлдөн бир жеңелер келди эле. Анан ушу сиздин эмеңизди, передачаңызда телевизордун алдында отуруп ушундай бир таасир алып атыптыр. Бир оору, баш ооруч экен, анан оорубай ошо сизден кийин демдөөчү, эмдөөчүсүнө барып көп кыйынчылыктарды көрүп, анан ошо сиздин передачаңыздан жакшы болуп калдым дейт. Анан ошо сизге өзүңүзгө жеке кезик аламбы деген суроосу бар. Анан дальнейший кандай кылсак болот ошо боюнча? Ал негизи баш ооруч экен да, баштын ичинде бирдеме бар болгондой болуп эле монтип жүрчү да, кыйналып. Анан ошо өткөндө сиз жөнүндө айтып атты. Анан шаардан бир эки жолу сизди көрүп калып, ошо азыр балдардан номериңизди алдым. Анан өзүнчө кезиксекпи деп да ой бар. Сизге кезик алабызбы? Жакшы. Мен ишенем, айыгат адам. Аршын ылайга келип айыгат. Эми улуу кыргыз чыныгы сөздөрү менен, чыныгы иштери менен, чыныгы күчтөрү менен гана сакталып берилет деп берилет ааламдан. Анан эми болушун айтыш керек. Ушу ааламдан байланыш болгондо Арстан Алай адамзаттын жаны сенде деп коем. Адамзат ушу сизден барып жанын алат. Бата сурайт дегенде таң калган, бул кантип менде жаны деп. Анан ошо эми жаны деген бул кысылып алганда, кыжаалат болуп алганда эле ошондон чыгарып, анан бийиктетип койгондо эле адам айыгат. Андан башка да ошо кереметтер бар. Эми ошо көрөрман айткандай, баш оору эмес, керек болсо рак оору айыгып атат. Көп эжекейлер ошо кысылуудан, эмоциядан, анан ошо бул жерде рак оорусунда дагы так берилет. Бир гана чара бар, бул чоң түшүнүк аркылуу даарыланса болот деп. Анан ошо чоң түшүнүктү дагы окутуп коебуз. Анан ооба бизге жолуксаңыз болот. Биз курман жандаткан эдей эшигибиз ачык, эркин кирип, эркин чыгат дегендей кеп, анан ошо аягында, эфирдин аягында адресин берип коеюн. Урматтуу улуу журтум, биз ушу кичинекей түш оорудан баштап, мындай адамды өйдөлөтүп,
Анан азыр ошо эмнеге кырсык болуп атат ушул жөнүндө көп кеп кылып атабыз. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атам. Алло. Угуп атам, айта кой. Саламатсызбы? Саламат. Алло. Айта кой, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз, айта бер. Суроо берейин дегем. Айта кой. Эгер сизге ишенсе, башка оорулардан да айыкса болобу? Мага ишенип кереги деле жок. Келип айыккандан кийин анан ишенесиң да. Бирөөлөр айтат го, сен анан ишенсең анан айыгасың дейт го. Жок. Тетирсинче ошо бир келгенде эле өзгөрүп кетип анан ишенип алып анан айыгып алып анан ишенесиң да. Себеби бул жерде так ушинтип берилет. Адамзат кантип биригет дүйнөдө дегенде ошо анатомия үчүн, ошол оор үчүн келип туруп анан биригет делип. Башка оордун баары эле айыгат. Оорунун баары эле ошо эмоциядан. Анан ошол анатомия деген илим жазылган. Ал медицинада жок. Мисалы, бөйрөк оорубаш үчүн эмне кылыш керек дегенде, могу жашоого мээрим төгүп турсаң, бөйрөгүң оорубайт деп. Жүрөк оорубаш үчүн эмне кылыш керек дегенде, кызыл кандуулуктан чыгып, ошо жүрөгүң кызыл кандуулук эмес, азыркыча могу энергия программа менен айланса, жүрөгүң оорубайт деп. Анан керек болсо ошо инсульт, давление, сахар дегендер айыгып атат. Себеби ошо окутуп эле коюш керек. Барып медицина жоюлат деп берилет, чындап эле медицинасы жоюлат. Урматтуу улуу журтум, мага көп чалышат, ушу YouTube'ду көрүп атабыз деп. YouTube'га эми балдар ушул жерден көчүрө албай калып атат. Анан ошондон айыгып атабыз, коюп ушу угуп оокат кылып атып деле угуп атабыз деп. Анан бул ааламдык сөз болгондон кийин аалам керемет иштейт, адам айыгат. Ошон үчүн ошо эфирден көчүрүп алсаңыздар болот. Эми ал сиздердин аракетиңиздер. Анан небере угуп аттым менен колум бошосо барам эмес, тетирсинче азырынча ошо шарт болуп атканда убактыңызды коротуп албай, пендечилик иштетип албай, ошо жаныңызды, келечек программаңызды алып кетсеңиз болот. Анан дүйнө кантип биригет деп көп ой кылам да, эми ой кылдым дегеним мындай ааламдык байланыш дейбизби. Анан дүйнө өтө тез биригет. Мындайча отурганда ушул жерде отуруп эле пульт баскандай биригет. Себеби аябай касиет күчүнө кирди азыркы күндө. Мына бүгүн биз адам атанын көзгө көрүнгөндүн 19 жылдыгын белгилеп, ошо бүгүн мал союп, ошо көп ошо аян байланыш алган, көп түйшүк тарткан адамдар, ошо бизден илим алгандар болуп, мындай чоң кереметтерди аштык. Анан эми ошол дүйнөгө кол салабыз, дүйнөнү бириктиребиз, кыргыз журту бүттү, эми кыргыз журту бат эле өзүн таанып келет деп, ушундай бир жыйынтыктарды чыгардык. Эми бул жерде айтып кетчү нерсе, адамдын өзүндө бир керемет касиеттер ачылат. Илгери ошо бирөө жаачы болуп жамгыр жаадырдыр дегендей эле, адамдын ою менен көп нерсе бүтүп калат. Адамдын ошол жана айыгып кетти дегенде, ошол өзүн аябай бош кармап, улуулукка өтүп кеткен кезде эле бир мындай уктап калган клеткалар ачылат. Айтымчылыгы, дарымчылыгы ушундай болуп, эми бул ушу жаңы 21-кыл ошо кылым бул адамдын цивилизациясы башталат. Мисалы техниканын цивилизациясы 20-кылым болгон болсо, эми адамды ушинтип бир адам чыгыптыр, анан мынтип койсо эле адам айыгып калыптыр, анан мынтип адам чыгыптыр, анан маршрутканы сүйрөп коюптур деген сыяктуу аябай адам жөнүндө көп бир мындай жаңылыктар болот. Баланча мүнөттө эле баланча километр чуркап коюптур деген сыяктуу. Уктабайт экен, анан асманга көтөрүлөт экен деген сыяктуу бир кереметтер ачыла берет. Эми бул чындык. Бул чындыкты айта жүрүш керек. Анан мен аябай кубандым, ушул кыргыз журту ушул көп адам илимди сиңирип, иликтеп, жазып, түйшүк тартып, бир ооматты оодарып алыптырбыз. Ооматты кармап калыптырбыз. Ошо адам ата чакырык кылган илимди адам ата аян кылып берсе арсыналай өткөнү закон болуп, анын да көңүлү тынчып, баягы касиетке толуп алыппыз. Дагы айтчу, жол көрсөтчү жолдорубуз көп. Анан ооба
мындайча айтканда ушул табык илим алганда жолуңуздар ачылат, ушул табык илим алганда духуңуздар көтөрүлөт. Ушул эмнеге деген эле суроодон көп ушу суроолорго жооп таба аласыздар. Эмнеге дүйнө кырсык болуп атат? Мына өзүңүздөр күбө болуп аткандай учурдагы эл массасынын оор акыбалы, сырдык угулуштар, табыгый кырсыктар, үй бүлөлүк улуттар аралык пикир келишпестиктер, бул ошого да жооп таба аласыздар. Дүйнө эмнеге кырсык болуп атат? Ага жооп таба аласыздар. Диндерде эмнеге мындай бир айырмачылык болуп атат, бөлүнүүлөр болуп атат, ага кирген адамдар эмнеге өспөй атат? Ага жооп таба аласыздар. Адам эмнеге жаралыптыр? Кыскасы эмнеге деген суроого эле жооп таба аласыздар. Ага жооп тапкандан кийин өсүш өтө жеңил да. Урматтуу улуу журтум, улуулугуңуздарды тааныңыздар. Улуу касиет берилгендерин тааныңыздар. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Азыр сиздин передачаңызды көрүп отуруп, сизден бир жакшы нерселерди угуп отурабыз. Анан биз сизден бир сураныч, жакшы бир энергия берип койсоңуз. Жакшы. Анан дагы бир нерсе боюнча айтсам, түш жооп бере аласызбы? Азыр айтсам. Айта кой, жооп берем. Менин атам 2 жыл мурда өтүп кеткен. Апам азыр данный момент ичине оорутат. Анан түшүндө мага карап эле өзүрүнүп жини келип атыптыр. Анан апам болсо ак көйнөк кийип, кара шырмал кийип алыптыр да, кемсел да, мындай айтканбачы. Анан боорунда 2 кара топчусу бар. Бир топчусу ордунда турат, а бир топчусу болсо үзүлбөй эле, бирок жиби менен ылдый самсалап турат. Бул эмнени түшүндүрүп бере аласыз? Жакшы. Бул аябай жакшы түш экен. Атаңыз өтүп кетип, ошо түшкө киргени, ата бабанын арбагы түшкө кирсе, белги бергени, сунуш тапшырма кылып аткан. Анан сизге ачуусу келип атканы, ошо караңгы күчтөр сизге ачуусу келип атыптыр. Сиз өспөй атыпсыз, үйдөлөбөй атыпсыз. Анан апаңызда айыгып кетет экен апаңыз. Ак кийим кийип алып атпайбы? Мына ак кийим бул болсо ак жол, ак иштер, мына Кудайдын жаңы жолу деп берилип атат. Анан топчусу болгону эме, топчу бир мындай көкүрөктү кармап турат го. Анан ошо топчу ушул жийип жөнүндө көп берилет. Мындай бир улуу жол деп берилет. Арканды алыска тышта деп коет го. Анан ошол апаңыз дагы бир өз ордун билбей атыптыр да, кичине мындай ордун таба албай атыптыр. Анан энергияны болсо эми кечки 10:30 кийин чалсаңыз, ошо апаңызды жаныңызга отурсаңыз, бир 3 күн энергия өткөрүп коеюн, жакшы болуп кетет. Бул жакшы түш экен, коштоп колдоп атыптыр. Анан ошо кечинде дагы кантип кичине шаманчылык бир 7 токоч нан кылып чыгарып, тобуңуздарга жанып коесуздар. Ошону да айтып коеюн. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт дагы кичине жакындап калды, бир 3 мүнөт убактыбыз бар экен. Айлантып эмнени айткым келет ошо 3 мүнөт убакытта. Айлантып өзүңүздөрдү тааныңыздар. Өзүңдү тааны деген, өзүн тааныбаса ошо күндү көрөт дейт. Кантип өзүмдү тааныйм, мен Арстанбек Бейшиналиевич? Жок, андай эмес. Өзүңүз тааныганыңыз, улуу дүйнөдөн келгенсиз, жан досуңуз, дене досуңуз бул жерде. Бул дене дос, жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Анан бул жерде жана эжекем айткандай арбак сыйын деп аткан жок, Куран оку деп аткан жок. Менин түшүнүгүмө жет деп атат, өйдөлө деп атат, өс деп атат. Мисалы ата деле өс дейт го, ансыгандай азыр арбайлардын же Кудайдын могу түштөн, могу кырсыктан бергени өс деп атат. Ааламдашуу, ааламдык түшүнүк өт. Ааламдашуу деген ошол ааламды, кыргыз ааламдан келген өкүл. Ошон үчүн ошо ааламдашууда адамзатка жол көрсөтөт. Алмамбет атам деле Кытайга баратканда жол көрсөтүп атпайбы, аяктан келген өкүл катары. Аяктын тилин, аяктын духун, аяктын бир түшүнүгүн билген. Ансыгандай ушу биз ааламдашууга жол көрсөтүп, ансыгандай ааламдык түшүнүккө өт деп атат. Эч нерсе сурап аткан жок. Анан алар ошол Кудайдан кийинки эле күч экен, аалам күчтөрү мына
чексиздикте Кудай турган болсо мына буякта арбайлар турат. Ана керек болсо алар Кудай берген бакыттан, рызкыдан кыркып коет экен. Баягы ата деле бала үчүн жоопкер, ошон үчүн адам ата көзгө көрүнүп анан адамзатка мындай илимин, билдирүүсүн берди. Анан эме азыр орозо убагы мен бирөөнүн динине шек келтиргим келбейт. Адагы менин бир тууганым, ада бир өсүп атат, ада бир издетип атат, адагы ошол өзүнүн түшүнүгүн туура деп атат. Бирок ушул бир мындай көңүлүңүздөргө дагы кетпеш үчүн айтып өтөйүн. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер чокунган, сыйынган диндер ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Ыйык аталган касиеттүү пайгамбарлар ошол убакытка жарактуу болгон. 1500 жыл мурун адамзаттын аң сезим кандай болду. Кудай ал пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, адамзаттын жашоо жол жобосун өтө кыска аң сезимден эң төмөнкү тебит менен түшүнүп берген. Ал кезде техника доору баштала эле, керек болсо темир доорунун башы эле. Мына бир 30 жыл мурун моякта байкелер жазып алган 1951 бир неме деген жазуу, ар жагын жазбайт. Азыр антип чыксынчы эл күлөт, анысы кандай? Ал кезде бир наклейканы машинесине чаптап алчу эле, аны көрсө эл күлөт да. 30 жылда, 20 жылда адамда кандай өсүү болду? Кечеге караганда бүгүн түшүнүгүңүз кандай? Кыргыз журтуна эмнеге байланыш берди ааламдан дегенде, бул багыт көрсөтүү үчүн берди бир кырынан. Бир кырынан кыргыз кырсыктуу жолун, улуулугун тааныбады. Анан ооба, ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, ар нерсени убагы болот. Себеби ааламдагы адамдагы тынымсыз өсүүдө. Өсүңүздөр, изилдениңиздер. Эн атаны сыйлаганда жан дүйнө, ак кара деп ылгаганда жан дүйнө, боз баланы бурмалаганда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө, адамды оорутканда жан дүйнө, жан дүйнөңүздү өстүрүңүздөр. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты, урматтуу журтум. Ошол энергия өткөрүү түш жоолор боюнча болсо ошол убактымдын жетишинче 706 988 188 ушундай эле WhatsApp бар. WhatsApp'тан кичине жеңил да кетет, чалсаңыздар да болот. 706 988 188. Анан жумасына 4 күн сабак өтөбүз. Лебединовка дегенде офисибиз 2-чи, 4-чү, 6-чы базар күнү эртең менен 10-да башталат, 1-де бүтөт. Андан сырткары ошо YouTube'дан да көрсөңүздөр болот. Анан ушул Темирбек агайга ушул Манас эфирине, Тоюс телевидениясына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Манаста бир бурулуш кылып кеткен, бир доорлордо. Бул атты да көтөрүлүп жүрүшү оор. Ушу Манас телевидениясы дагы өтө чоң бир бурулушту кылып атат. Анан ушул телевиденияда кичине каржылап, батабагыңыздар болсо айтып, ошо мына айыгып аткандар, куттуктап, коштоп, колдоп койсоңуздар да болот. Кызматыңыздарда ушул көктөн буйрулган кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу Арыстан Алай болду. Кийинки жуманын 1-күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар.